Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө биз бизнес баштоодогу юридикалык суроолор же болбосо ОСОну кантип ачат, ИПны кантип ачат, ИП дегенибиз бул жеке ишкерчилик, ОСО деген кыргызчасы жоопкерчилиги чектелген коом болот. Ушул нерселерди кантип ачат жана кантип иштетип кетет деген суроолорго жооп бергибиз келип, ошо атайын өзүбүздүн даярдалган баракчабыз слайдыбыз менен келип отурабыз. Аты жөнүм Асылбеков Адилет, юрист. Өзүмдү тааныштыра кетсем, прокуратурада, жогорку кеңеште сотто иштеген бир 4,5 жылдык стажыбыз бар. Бүгүнкү күндө 110дон ашык юридикалык тараптарды каттоодон өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин юридикалык коштоо колдоо көргөзүп келатабыз. 30дан ашык ошо юридикалык тараптарга, компанияларга улук саат лицензияларын алып бергенге да жардам бердик. Байкыл кыскача өзүм жөнүндө тааныштырып, анан сабагыбызга өтөлү деп туура көрдүм. Ошол себептен баштай берели. Эми көптөгөн суроолор келип түшөт бизге. Бизнес баштоодо кантип баштайм, эмне кылам, кайсы документ керек болуп калат, эмне болуп калат дешет. Же болбосо бул эң көп таралган суроолордун бири болуп эсептелинет. Эми эмне баштаардын алдында мен сиздерге юрист катары баягындай кеңеш берет элем. Жеке ишкерчиликти же болбосо жоопкерчилиги чектелген коомду тандаарда, бизнес баштаарда бизде Кыргызстан боюнча жеке ишкерчилик же болбосо ИП менен ОСОнун аябай кеңири таралган формалары болуп эсептелинет. Бул эки форма аркылуу көптөгөн жарандарыбыз, көптөгөн ишкерлерибиз ошо өзүнүн бизнестерин алып барат. Эми ошо кантип тандайм, же болбосо мунун артыкчылыктары, кемчиликтери кандай деген суроолор көп келет. Мен сизге айтат элем, ошо бизнесиңизди баштаарда сиз биринчи туура тандоо жасаңыз. Жеке ишкерчиликти тандап ИПны ачып алып иштейсизби же ОСОну, жоопкерчилиги чектелген коомду ачып алып ошону менен иштейсизби? Ошону тандашыңыз керек. Аны тандаш үчүн сиздин бизнесиңиз үчүн мунун кандай артыкчылыктары бар, кандай кемчиликтери бар, ошону тандашыңыз керек болуп калат. Мисал үчүн, мен бүгүнкү ошо сабагыбызда сиздерге эконун артыкчылыктарын, кемчиликтерин айтып берүүнү туура көрдүк. Тандоо сизде болсун, сиз тандап калыңыз. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчү. ОСО менен жеке ишкерчиликтин ИПнын кандай артыкчылыктары жана кемчиликтери бар? Жеке ишкерчиликте эң биринчиден убакыт жагынан сизде утасыз. Же болбосо жеке ишкерчиликти ачууда сизге ашып кетсе 5 күн керектелинет. Же болбосо 5 күндүн аралыгында мыйзам боюнча бизде сизге жеке ишкер деген статуска ээ кылып күбөлүк тап келип беришет. Андан сырткары жеке ишкерчиликтин кагаз иштери ОСОнукуна салыштырмалуу азыраак, кагаз орусча айтканда бумажная волокита деп коет, ошолор аябай азыраак болгондугуна байланыштуу бул дагы бир жеке ишкерчиликтин бир артыкчылыгы деп эсептейбиз. Анан жеке ишкерчиликтин бир кемчилиги болобу же болбосо мунун баягындай юридикалык природасы боюнча бир минусу бул болуп эсептелинет. Мүлкү менен жооп берип калат. Же болбосо мисал менен айта турган болсок, мен жеке ишкерчилик ачып, жеке ишкерчилик статусуна ээ болуп, анан мамлекеттин алдында кандайдыр бир карызым болуп калса, же болбосо банкрот болуп калсам, мен мүлкүм менен жооп берип калам. Мүлкүм менен жооп берем деген сөз, мисалы үчүн менде машина катталган болсо же бир турак жай катталган болсо, ошол мүлкүмдү мамлекет ошо менин карызыма чегерип алып коюшу толук мүмкүн болуп эсептелинет жеке ишкерчилик ИПда. Анан жеке ишкерчиликтин дагы бир кемчилиги бул сиздин бизнесиңиздин масштабы чоңойгон сайын, масштабы көтөрүлгөн сайын жеке ишкерчиликтин мүмкүнчүлүгү төмөндөй баштайт, жарамдуулугу төмөндөй баштайт. Бул кандай? Мисалы үчүн билим берүү тармагын алып карай турган болсок, жеке ишкерчилик менен сиз мисалы үчүн чоңдогон аудиторияларды чогултуп, көптөгөн адамдарды чакырып, мисалы үчүн семинарларды же болбосо сабактарды өтө албай каласыз. Бул жеке ишкерчилик ошолорго мындай масштабты азайтып, же болбосо бир определенный бир ограничениялары бар орусча айтканда. Ошол себептен
бизнес чоңойгондо ИПнын жарамдуулугу төмөндөйт. Ал эми ОСОнун жоопкерчилиги чектелген коомдун кандай артыкчылыктары, кандай кемчиликтери бар дей турган болсок, убакыт узарышы мүмкүн ИПга салыштырмалуу. Же болбосо кагаз иштерине чуркап, кагаз иштерин бүтүрүүдө мыйзамдуу тараптан каралышына дагы убакыт узарып кетиши мүмкүн. Экинчи маселе, кагаз иштерге маани берүү зарыл болуп эсептелинет. Себеби ОСОну ачууда юридикалык адресин такташ керек, уставдык капиталын такташ керек, анан баягындай аталышын такташ керек деген бир суроолор келип чыгат. Ошолорго кагаз иштерине маани берип карап, кагаз иштерине көбүрөөк убакыт талап кылынып калышы мүмкүн. Ошону менен бул дагы бир кемчилиги десек болот. Анан ошол эле учурда ОСОнун кандай артыкчылыктары бар, кандай жакшы жактары бар десек, биз жана мисал келтиргендей мүлк менен жооп бербейт. Мисалы үчүн сиздин ОСОңуздун уставдык капиталы 10 000 сом, 5 000 сом болсо, сиз банкрот болуп калсаңыз же мамлекеттин астында кандайдыр бир карыздарыңыз болуп кала турган болсо, ошо сиздин уставдык капиталда гана акчаны ала алат дагы сиздин мүлкүңүзгө тиешелүү болбойт, же болбосо мүлкүңүз менен жооп бербей каласыз. Бул да болсо ОСОнун дагы бир артыкчылыгы деп айтабыз. Андан сырткары бизнести чоңойтууда, масштабка алып чыгууда чоң күчкө ээ болот. Же болбосо бизнесиңиз канчалык чоңойгон сайын ошонун дагы мүмкүнчүлүктөрү ошончолук чоңое берет. Ушунусу менен жеке ишкерчиликтен ИПдан артыкчылыгы бар десек болот. Анан урматтуу көрүүчү, урматтуу достор, сиз артыкчылык кемчиликтерин айтып көрүп, анан сиз баягы бир чечимге келип тандап ИП ачам же ОСО ачам деген чечим келгенде эми ушундай суроо пайда болот. Эми ИПны кантип ачат, ОСОну кантип ачат, кандай процедурада жүрөт деген суроолор болот. Эми ушул жөнүндө кененирээк айтып берели. Ишкердикти же болбосо ИПны ачаарда сиз салык кызматына эле барасыз. Салык кызматы менен чектелесиз. Же болбосо айтканда бизге ишкердикти ИПны ачаарда эң башкы 4 эле документ керек бизге. Бул кайсы документтер? Кааласаңыздар жазып алыңыздар, же болбосо ушул видеону сактап калсаңыздар дагы кенен айтабыз. Бул Кыргыз мамлекетинин салык кызматы орноткон 163 форма деген форма бар. Ошол формага ылайык ошол форманы толтуруп, ошо форма керектелинет эң биринчи кезекте. Экинчи кезекте өзүңүздүн паспортуңуздун көчүрмөсү керектелинет. Бул 2 документ. Үчүнчү, биздин социалдык фонд орноткон бир форма бар. Бул форманы 163-180 деп атайын баягындай сандык эсеби коюлган эмес. Эгерде ошол салык кызматынан бизге социалдык фонддун формасы керек дей турган болсоңуз, ошол форманы беришет сизге. Ошол социалдык фонддун формасы 163 форманы алып, кандай стандарттар болсо ошого ылайыктуу өзүңүздүн паспортуңуздун данныйыңыз менен толтуруп туруп эле анан ишкердикке тапшырып койсоңуз 5 күн аралыгында мыйзам боюнча ошо ишкердик болду деген, ишкердик статусуна ээ болду деген күбөлүгүңүздү тап келип берет. Андан сырткары бул жакта бизде эгер суроолор формалар боюнча боло турган болсо, кийинки видеолордо аракет кылабыз. Кийинки видеолорубузда ошо шилтеме аркылуу толтурулган 163 форманы, толтурулган социалдык фонддун формаларын жана 180 форма счет ачууда ушу формаларды кийинки видео шилтемелерде калтырып, ар бириңиздерге көргөзүп кеткенге аракет кылабыз. Анан итоктой турган болсок, жыйынтыктай турган болсок, 163 форманы, өзүңүздүн паспортуңуздун копиясын, социалдык фонддун формасын, анан ушул 3 документти салык кызматынын бизде единый окно деген түшүнүк бар. Ошол жакта 1-чи, 2-чи, 3-чү бөлүкчөлөр же болбосо окошкалар орусча айтканда, ушулар ИПны ачуу, ИПны каттоо боюнча атайын дайындалган чөйчөкчөлөр, дайындалган бөлүкчөлөр, дайындалган кызматкерлер болуп эсептелинет. Ошол жака барып тапшыра турган болсоңуз, 5 күндүн арасында ИПыңыз чыгып келип, сизге жеке ишкер болдуңуз деген күбөлүктү берет. Эми менин пропискам, мисалы үчүн бизде Бишкек шаары боюнча ошо ИПны ачууну же болбосо бардык райондор, бардык регион боюнча айтып жатпайбызбы? Эми бизде Бишкекте ушундай көп суроолор болот. Мен өзүм пропискам Ошто болсо, Жалал Абадта болсо, же Нарында болсо, мен Бишкекте туруп кантип ачайын деп барсам ачып бербей коюшту деп көп суроолор келет.
ошого сразу эле жооп бергибиз келип кетти. Эгерде пропискаңыз башка жакта болуп ИПны ача турган болсоңуз, сизде бир Бишкек шаарында тиешелүү районго ылайыкташылган бир ижара келишими болуш керек. Ошо ижара келишими имарат менен болгон күндө ошо ижара келишимиңизди нотариалдык түрдө күбөлөндүрүп алып, мен айткан жана формаларды алып бара турган болсоңуз, сиздин ИПыңызды салык кызматы каттаганга милдеттүү болуп эсептелинет. Ушул пропискаңыз башка жакта болгондогу ушул бир учур болуп эсептелинет. Ошо кандай жол менен ачуу деген суроого. Анан эми сиз ИПыңызды иштетем, мындан ары дагы ишим жакшы жүрүшөт, болду, бизге печать сөзсүз түрдө керек, мөр дей турган болсоңуз, печатыңызды даярдатып алсаңыз, уже сизди толук кандуу, толук түрдүү жеке ишкер же болбосо индивидуальный предприниматель болду статусуна ээ болду деп атай алсак болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндө жалпы сабак катары ИПны кантип ачат, ОСОну кантип ачат деп жалпы түшүндүрмө бергенге аракет кылалы. Кийинки сабактарыбызда, кийинки видеолорубузда ошо мисалы үчүн Wildberriesке ИПны кантип ачыш керек, Wildberriesке ОСОну кантип ачыш керек, дагы башка розничная, оптовый торговляда кантип ачат ИП деген суроолорго ошо кененирээк бардык формалары менен негиздүү жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн үстүртөн жалпысынан ошо бизнес баштоодогу юридикалык суроолор боюнча дагы айтып өтүүнү туура көрүп турабыз. Эми сиз өзүңүз биз жанагы артыкчылык кемчиликтерди айтканда тандадыңыз, кимдир бирөө ИП ачты, кимдир бирөө ОСО ачкысы келип жатат же ОСО ачса, ОСОнун ачылыш процедурасы кандай жүрөт, ошол жөнүндө дагы айтып берели. ЖЧК дегенибиз бул жоопкерчилиги чектелген коом кыргызчасы, ОСО деген общество с ограниченной ответственностью орусчасы. Анан бизде Кыргызстанда ошо ОСО деп көбүрөөк кыскартылып, орусча аталышы көбүрөөк айтылат. Урматтуу достор, ошо ОСОну ачуу боюнча кененирээк маалымат бере турган болсок, ОСОну ачаарда эң биринчиден сиз аталышын тактап алышыңыз керек болуп калат. Себеп дегенде Кыргызстан боюнча бизде ОСОлор, жоопкерчилиги чектелген коомдор аябай көп. Анан аталышын эң биринчи такташ үчүн сиз эгер Бишкек шаарынан ача турган болсоңуз, Чүй Бишкек юстиция башкармалыгына барышыңыз туура келип калат. Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы Советский Горький адрестеринде жайгашкан. Ошол адреске барып, ал жакта дагы биринчи кабатта, биринчи этажда бөлүкчөлөр бар, окошкалар. Ошол жака барып эле мен ушундай ОСО деген аталыштагы, мисалы үчүн Али Софт деген аталышындагы ОСОну ачайын деп атам эле, ушул бошпу, бош эмеспи, тактап берип коюңуздарчы дей турган болсоңуздар, сиздерге баягындай справка же болбосо уруксат кагазын берет. Сиз айткан аталыштагы ОСО бош экен, ушуну каттасаңыз болот, же болбосо ал бош эмес экен, каттай албайт экенмин дейт. Анан сиз туура келген атыңызды алган соң уруксат кагазын алды болуп эсептелинесиз. Астына сизге уруксат кагазын берген мамлекеттик ошо орган кызматкер сизге колун сөзсүз түрдө коюп бериши керек ошол справкага. Ошону алгандан кийин сизде 30 күндүк мөөнөт болот. Баякыл орусча айтканда сиз аталышты 30 күн броньдо койгон болуп каласыз. Анан ал кагазды алып, анан экинчи маселе, сиз ОСОңуздун аталышын тактадыңыз. Эми эмне кылам деп атсаңыз, юридикалык дарегин такташыңыз керек. Юридикалык дарегине сиз өзүңүздүн жашаган үйүңүздү же офисиңизди, постоянно жайгашкан жериңизди көргөзүп койсоңуз болот. Анан ошо көптөгөн суроолор болот. Кээ бир юристтер, кээ бирлери айтып жатат, биздин юридикалык дарекке деген справка алып келип атат, Томкомдон алып келип атат, квартальныйдан алып келип атат деген көп кайрылар болот. Жок, кандай эмес. Министрлик же болбосо юстиция башкармалыгы сизден эч кандай справка сурабайт. Сизден жөн гана сиздин чечимиңизге юридикалык дарегиңизди сурайт. Андан сырткары аны юридикалык дарегиңизди тактап аталыш уруксат кагазын алгандан кийин экинчи маселе, сиз чечим кабыл алышыңыз керек болуп калат. Чечим деген же болбосо орусчасы решение о создании общества с ограниченной ответственностью деп туруп чечим кабыл аласыз. Же болбосо мунун кыргызча, орусча версияларын биздин юстиция министрлигинин официалдуу сайтынан карасаңыз, ошол жакта образецтер болуп бар. Аны кантип табам деп жатсаңыз, юстиция министрлигинин официалдуу сайтына кирип, регистрация юридических лиц деген бөлүкчө бар, ошону таап, ошону базып, анан ал жакта
образцы документов для регистрации ОСО, ОЗДО, ЗАО, ОАО деген бөлүкчө бар. Мен сиздерге баякылдай орусча айтканда дословно айтып берип жатам. Ошол бөлүкчөнү жазсаңыз сизге бир учредитель болгондогу, эки учредитель болгондогу, үч учредитель болгондогу чечимдердин образечтери же болбосо көргөзмөлөрү деп сизге берет. Ошолорду алып карап, ал жака өзүңүздүн аты жөнүңүздү, данныйларыңызды киргизсеңиз эле чечим уже даяр болгон болуп калат. Анан чечимди кабыл алып, баарын бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө нотариалдык күбөлөндүрүүдөн өтүшүңүз керек болуп калат. Же болбосо чечимди кабыл алгандан кийин астына кол коюлчу жерлерге, баягы участник, учредительдер ким деген жерге кол коюш керек болуп калат. Ошол жака кол коердо үйдөн эмес, же болбосо офистен эмес, нотариуска барып, нотариустун көзүнчө колуңузду коюп паспортуңузду берсеңиз, чечимиңизди нотариалдык түрдө күбөлөндүрүп берет. Анан паспортуңуздун көчүрмөлөрүнүн баарын даярдап, анан уруксат кагазын, чечимиңизди, өзүңүздүн паспортуңуздун копияларын даярдап, анан ошол эле юстиция башкармалыгынын биринчи бөлүкчөсүнөн бизге регистрацияга өтүү үчүн арыз кагазы керек эле, анан расписка керек эле дей турган болсоңуз, ушул эки кагазды берет. Бул баягы сатылат, 5-10 сомдон болуш керек. Менимче ошону сатып алып, анан өзүңүздүн паспортуңузга, анан ОСОңуздун аталышына ылайыктап баарын толтурасыз. Толтуруунун дагы баягындай образечтерин эмки сабактарыбызда видеонун астында шилтеме менен көргөзгөнгө аракет кылабыз. Анан ошентип толтургандан соң сөзсүз түрдө баягындай делого же болбосо скоросшивательге салып сиздин документтериңизди, анан ошол юстиция башкармалыгындагы адистерге кайрылып бересиз. Адистерге кайрылып бергенден кийин биздин Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды каттоодон өткөрүү деген мыйзамына ылайык ОСОлор, жоопкерчилиги чектелген коомдор 3 күндүн ичинде каттоодон өтүп келиши керек. Бирок бизде практикада Юстиция министрлигинин, юстиция башкармалыгынын жумушу көп, адистер аз болгондугуна байланыштуу 5 күндөн 10 күнгө чейин узарып кетүүсү мүмкүн. Ошол себептен кээде ушундай күтүшүңүзгө туура келип калат. 5 күндөн кийин, мыйзам боюнча 3 күндөн кийин сиздин баягындай юстиция министрлигинен билдирүү келсе, же болбосо 3 күндөн кийин өзүңүз барып, менин мисалы үчүн ушундай аталыштагы ОСОм бар эле, ошол чыгып келдиби дей турган болсоңуз, сизге күбөлүк берет юстиция министрлигинен. Кол коюлуп, мөөр басылган. Сизди куттуктайбыз, официалдуу түрдө сиз ОСО наамына ээ болдуңуз, ОСО статусун алдыңыз деген мөөр күбөлүк берет. Ал күбөлүктү алып, күбөлүк менен кошо буйрук берет. Ошол жактагы юстиция башкармалыгынын бөлүм башчысынын буйругу берилет. Ошо сиздерди каттоо боюнча чыгарган буйрук боюнча. Ошол эки документти аласыз дагы, анан печать даярдоо стадиясына өтөсүз. Бизде көп учурда ОСОлор печать же болбосо юридикалык тараптар мөөрү жок иштешпейт. Көбү мөөр менен печать даярдап, печать менен иштешет. Печатти даярдоо үчүн сиздин баягы биринчи чыгарган чечимиңиздин көчүрмөсү, уставыңыздын көчүрмөсү, анан күбөлүгүңүздүн көчүрмөсү, өзүңүздүн паспортуңуз керек болуп калат. Ушул документти печать даярдаган, мөөр даярдаган ар бир коммерциялык тараптарга кайрыла турган болсоңуз, 15 мүнөт, жарым сааттын ичинде сизге печатиңизди даяр кылып берип коет. Ошону менен сиз ОСО ачып, ОСО ачышкан статуска келдим, ОСОм болду деген бир жакшы жаңылыгыңыз болуп калат. Же болбосо ушундай бир жыйынтыктаса болот. Анан бизге көп учурларда бизнести, ишкердикти мыйзамдаштырбасам эмне болот, ОСО ачпай эле иштеп кетсем эмне болот, ИП ачпай эле иштеп кетсем эмне болот деген көп суроолор келип түшөт. Эгерде бизнесиңизди ачпай эле, мыйзамдаштырбай иштей турган болсоңуз, бизде Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси деген кодекс бар. Же болбосо кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях деп баягы көп орусча тили көбүрөөк айтылат, ошон үчүн түшүнүктүү болсун деп айтып жатам. Ушул кодекс келет. Ушул кодекстин 309 беренесине ылайык сиз эгерде мыйзамдаштырбасаңыз 50 эсептик көрсөткүчкө чейин сизге айып пул салынышы мүмкүн. Же болбосо 5000 сом. Эгерде сиз муну да укпай өзүңүздүн ишкердигиңизди дагы эле штраф төлөп коюп, же болбосо 5000 сом көп мен деп төлөп эле мындан дары узарта турган болсоңуз, Кыргыз Республикасынын салык кодекси ишке киришет.
салык кодекси ишке киришип, салык кодексинин эсептик көрсөткүчтөрү жана 50дөн дагы өйдөлүп жогорулап, сизге дагы бир санкциялар сиздин тарапка колдонулат. Эгер ушул эки кодексти да укпай турган болсоңуз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси келет, же болбосо орусча айтканда уголовный кодекс. Биз бүгүнкү ошо сабагыбызда баягындай бизнес ачууну айтып жаткандыгыбызга байланыштуу кодекстерге баягы жалпылап эле түшүнмө берели деп чечтик, баарына бирден кирип кетпей. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси сизге айыппул салып, сизди коомдук иштерге мажбурлап иштетип, анан бизнесиңизди жаап койгонго чейин алып барат андагы беренелер. Ошол себептен баарыңыздарды чакырам, баарыңыздарга айтам, Кыргыз Республикасында жашап жаткандан кийин мекенибизди, мамлекетибизди сыйлап, мамлекетибиздин мыйзамдарын сыйлап, элибизге, жерибизге бир салымыңыздарды кошуп, салыгыңыздарды толук туура төлөп, бизнесиңизди мыйзамдаштырып, мыйзамдуу иштегенге аракет кылыңыздар, мыйзамды сыйлаганга аракет кылыңыздар деп чакырат элем. Анан бизде көп учурларда бизнесимди ачтым, эми бизнесимди кантип ишке алып кетем, эмне кылып кетем деген да көп суроолор келет. Бизнесиңиз осону же ишкердикти ачкандан кийин келишим деген бир жакшы түшүнүк пайда болот. Же болбосо сиз эгер мындан ары мыйзамдуу иштеп, өзүңүздүн ишиңизде, бизнесиңизде эч кандай маселелер болбосун кааласаңыз, 3 түрдүү договор сөзсүз түрдө болуш керек. Ал кандай договорлор, келишимдер? Бул ишкер менен ишкердин ортосундагы келишим. Же болбосо сиздин мекемеңиз менен сиздин астыңызда иштеген ишкердин ортосундагы келишим сөзсүз түрдө болушу керек. Экинчиси ишкер менен ошо жумушчунун ортосунда, сиздин алдыңызда иштеген жумушчулардын ортосундагы эмгек келишими сөзсүз түрдө болуш керек. Анан ишкер менен кардардын ортосундагы келишим. Же болбосо ар бир кардарыңыз келсе, даже сиз күнүнө 100-200 киши менен иш алып барсаңыз дагы колдон келишинче баарын келишим негизинде, баарын кагаз негизинде алып барганга аракет кылыңыз. Ушунун баарын сактасаңыз, ушунун баарын туура так алып барсаңыз, бизнесиңизде көптөгөн маселелердин алдын алып, көптөгөн маселелерден, рисктерден качасыз деп айтам. Анан ишкер менен ишкердин ортосундагы деген биринчи түшүнүгүбүз бул предприниматель менен предпринимательдин, же болбосо партнерлордун ортосундагы келишим. Кичине туура эмес түшүндүрүп алган окшойт. Бул партнерлоруңуз менен ортосундагы, башка осо ачсаңыз, башка осолордун ортосундагы же башка ИПнын өкүңөрдүн ортоңордогу келишимди, иш чараны, алаканы, мамилени ошо келишим түзүп, келишимдин негизинде иш алып барганыңыз эң туура болот жана көптөгөн маселелердин алдын аласыз деп айтат элем. Ошону менен бүгүнкү ошо бизнес баштоодогу маселелер боюнча, бизнес баштоодо кандай жолдор, осону, ИПны кантип ачат боюнча силерге үстүртөн, бирок жалпы түшүнүктүү маалымат бергенге аракет кылдык. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, биздин бул слайдыбыздын астында номерлерибиз, биздин контакттык байланыштарыбыз калтырылган. Суроолор болсо, консультация керек болсо кайрылып, бизнесиңизди мыйзамдаштырууда маселелер алса, ушу номерлер боюнча кайрылсаңыздар болот. Анан эмки сабактарыбызда Wildberries боюнча ИПны кантип ачат, Wildberries боюнча осону кантип ачат, сиз айткан формалар кандай көрүнөт, ошо форманы көрсөк болобу, карасак болобу деген суроолорго кенен жооп берип, кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.